Аял 8 жаштагы кызын жекшемби күндөрү эркектердин жеке колдонуусуна берип жүргөн. Мындай арыз менен Санкт-Петербургдун полициясына шаар тургуну кайрылып, мурдагы аялын күнөөлөдү. Бул тууралуу 78 порталы маалымдады. Ажырашкандан кийин эркек кишиге сот кызы менен көрүшүүгө тыюу салган. Болгону бейшемби сайын 2 саатка сүйлөшүп турууга уруксат берген. Бир аз убакыт өткөндөн кийин улуу баласы алардын апасы чоң адамдар менен кызды жеке колдонууга берүүнү талкуулаган кат алышууларды жазып жатканын айтып, алардын скриншотун атасына жөнөткөн. Аялдын көңүлдөшү менен кат жазышкандан кийин эркек киши кызын мурдагы аялы 5-10 миң рубльдан эркектерге жекшемби күндөрү бере турганын аныктаган. Учурда текшерүү иштери башталды. Казакстандын Костанай шаарынын жашоочусу 41 жаштагы Нуунун 3 аялынан 3 баласы бар. Аялдары менен мамилеси начар болгонуна жана акчасы тартыш болгонуна карабай, балдары үчүн жашап, аларга өз ыктыяры менен алимент төлөп жатат. Бул тууралуу nur.kz булагы кабарлады. Өзү механик болуп иштеген Карман кошумча сантехника катары иштеп акча табат. Алгач ирет 21 жашында үйлөнүп, бул никеден төрөлгөн баласы 16 жашка чыккан. Экинчи аялынан 10 жаштагы кызы бар. Үчүнчү никесинен төрөлгөн уулу 8 жашка чыккан. Эркек киши анын ажырашып кетишине аялдары себепчи болгон деп эсептейт. Үчүнчү аялы менен ажырашкандан кийин эркек катуу депрессияга түшүп, мындан аркы жашоосун балдарын арноону чечип, өмүр бою үйлөнбөскө ант берди. Ал эки никеси расмий болбогондуктан өз ыктыяры менен балдарына 40 000 теңгеден берип турат. Расмий никесинен төрөлгөн баласына дагы ошончо төлөйт. Тапкан акчасы 150 000 теңгенин тегерегинде.